Жапаров кайрылет. Арыңыздар, қалайық жұртым. Жануарым ысып көл, жер соғырысы тұрбайбы, жер деген ел тұнбайбы деп айтылады Манас эпосында. Ал эми Кыргыздын даанышманы жана олуясы Калыгул атабыз Ысып көл бейиштин бир эшигидир. Ысып көлдөн чыкпагыла балдар деп урпактарга насаат айткан. Ысып көл Кыргыз элинин энчисине ыроолонгон жаратылыштын керемети, Кыргыз жеринин бермети. Касиеттүү көл жергеси, Каракылды как жарган калыс, акылман акелердин, Боронбай, Балбай сыяктуу баатырлардын, азыркы Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөгө эбегейсиз зор салым кошкон Жусуп Абдрахманов сыяктуу журт сыймыгы болгон чыгаан инсандардын кичим экени. Ысып көл атактуу манасчылар Чойке Өмүр уулунун, Саякбай Каралаевдин, Каба Атабековдун, Шаабай Азиз уулунун, Уркаш Мамбеталиевдин киндик каны тамган ыйык жер. Ел ичинде Манас дүйнөсүнө кире турган дарбаза Ысып көлдө деп бекеринен айтылбайт. Касиеттүү көл элим, чыгаан окумуштуу кызыл профессор Касым Тыныстановду, окумуштуу Кусейин Карасаевди, жазуучу Мухай Элебаевди, адабият алпы Түгөлбай Сыдыкбековду, тилчи Кусейин Карасаевди, илимпоз Зияш Бектеновду, залкар комузчулар Карамолдо Орозовду жана Ыбырай Тумановду, гениалдуу хирургтар Иса Ахунбаевди жана Мамбет Мамакеевди, дүйнөгө атагы чыккан арген үндүү ырчы Болот Миңжилдиевди, чебер актер Саветбек Жумагуловдорду берген. Урматтуу ысып көлдүктөр, сиздер менен бүгүн жүз көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Кадырлуу аталар, апалар, кымбаттуу жаштар, мен киндик каным тамган кичим экенимдин жашына да, карысына да баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиремин. Анткени сиздердин араңыздарда жүрүп, жетилип, тажрыйба топтоп, чоң турмушка канат күйлөдүм. Ар качан мага дем күч берген өзүңүздөр болдуңуздар. Оор сааттарда сиздер менин кайгымды, азабымды тең бөлүштүңүздөр. Мен киндик кан тамган жерим кичим экениме, жалпы Кыргыз элиме башым ийип таазим этемин. Башка түшкөн кыйынчылыктар турмушту таанууга, үйрөтөөрүнө көзүм жетти. Эгерде акыйкаттык бар экенине көзүң жетсе, бу дүйнөдө чындык гана улуу деп жүрөгүңдүн тереңинде ишенсең, анда үмүтүң улам алдыга жетелеп, келечекке чечкиндүү кадам таштайт экенсиң. Муну биздин элибиздин тарыхынан даана көрсөк болот. Сан миң жылдар бою кыргыздар башынан канчалаган азаптарды өткөрдү. Кармаштарда кансырады, бирок сынбады. Эл жер деп баштырган жагага байлап, баатырларыбыз бир чымчын топурак үчүн өз өмүрлөрүн аяшпады. Азыркы эгемендиктин 30 жылында элибиз эмне деген азаптарды баштан кечирип келди. Ыпылас оюндар, мекенге карата кайдыгер мамиле, жеке кызыкчылыкты биринчи орунга коюп алып, эл байлыгына кол салмай, паракорлук, уурулук күч алды. Биздин түбүбүзгө жетип аткан коррупциянын күч алышына бөгөт коюп, экономикабызды оңдоп, ата-бабаларыбыздын алдында ак милдет өтөө азыркы күндө биздин бирден бир ыйык милдет. Бардыгыбыз чоң чаран, ынтымак менен алдыга умтулалы. Коррупция менен күрөш ар бирибиз үчүн ыйык парыз деп санайлы. Антпесек, Кыргызстандын экономикасы кыйын абалда турат.
Bardıq atkargan işleribizdi gelecekte hizmet kılуу dep düşünölü. Bizden kийинки urpaktarga yüzübüz жарык болсун. Kırgızstandın har bir too taşı, suusu, jeri üçün ata-babalarыбыз öz canын аябай mekenge hizmet kılышsa, эми biz алардын улуу өрнөгүн, daanışman kepтерин, насааттарын туу тутуп уланталы. Өлкөнү оңдоо үчүн, мамлекетибизди бутта туруш үчүн 30 жыл эмес, ашып кетсе 3-4 жылдык аралык жетиштүү. Бар болгону таза иште, ар бир тармак өзүнө тийиштүү ишке жоопкерчилик менен мамиле жасаса эле өлкөбүз оңолот. Экономикабыз кубаттуу болуп, билим берүү, илим жааты, медицина, өндүрүш тармагы, өнөр жай, маданият чоң жетишкендиктерге жетет. Ушуга ар бирибиз аракет кылалы. Урматтуу мекендештер, өлкөбүздүн кайсыл гана аймактарына барбайын, көп жылдардан бери бышып жетилген көйгөйлөрүн айтып, мага ишеним артышууда. Ишенимиңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирем, үмүтүңүздөрдү актоого болгон күч аракетимди жумшайм. Мурунку бийликтегилердин кетирген кемчиликтерин кайтарабай, өлкө алдында адал кызмат өтөйүн деп жараткандан күч кубат жана саясий эрк тилеп турам. Эми урматтуу жердештерим, өлкөнүн бардык жеринде чечилбей келген көйгөйлөр көп, ошолорго токтоло кетейин. Сөздү 150 жылдык тарыхы бар Каракөл шаарыбыздан баштасам. Шаарга келген меймандар жана шаар тургундары үчүн азыркыдан да кыйла ыңгайлуу шарттарды түзүү зарыл. Каракөл тоо лыжа базасына бара турган жолдун узундугу 8 чакырымды түзөт экен. Бул жолду Ак Суу районунун жол чарба ишканасынын балансына өткөрүп беребиз. Азыр ал Каракөл улуттук жаратылыш паркынын балансында экен. Бирок база Ак Суу районунда жайгашкан. Ошондуктан аны Ак Суу районунун балансына өткөрүү зарыл. Ушул маселе бир топ жылдардан бери чечилбей келатыптыр. Ушундан улам 2019-жылы кышы туристтердин лыжа базасына жетүүсүндө маселе жаралган. Эгер бул жол Ак Суу районунун жол чарба кызматынын балансына өткөрүлүп, анын абалын жакшыртсак, бизге келген туристтердин саны көбөйүп, шаардын жана жакынкы райондордун өнүгүүсүнө чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Буюрса президенттик шайлоодо жеңишке жетсем, бул маселенин чечүүнү өзүм көзөмөлгө алам. Каракөл шаардык билим берүү бөлүмүнө караштуу мектеп жана мектепке чейинки мекемелерге окуп жаткан балдардын саны кийинки жылдары 2,5 эсеге өскөн. Азыркы тапта 10 мектеп 8920 окуучуга деп эсептелсе, бүгүнкү күндө аларда 14303 окуу билим алууда. Кудай буйрса жаңы мектептерди курабыз. Мыйзамыбызда жазылган. Бийлик бул өлкөнүн жетекчиси, өлкөнүн кожоюну пайда болгондо чечилет. Бизге ишеним пайда болгондо чечилет. Мен билип аткан чындык, азыр айтылбаса